Ар бир партияда жакшы кишилер бар. Жакшы кишилер болгон болсо партияны тандайт. Жакшы киши болгон болсо ошол партияда турбайт. Ал жерден чыгып кетет, кетип калат. Маселен, менин көз карашым 2007-8 жылы бүтүн президент менен, жогорку кеңеш менен дал келбей калдыбы? Мен кеттим ғой. Менин көз карашым 2009 жылы президент менен дал келбей калды. Таштап туруп кеттим ғой. Эмне кылып отурасың ал жерде? Мен ошол партия жаман, бирок мен жакшымын дегендерге түк ишенбейм. Жаман болсо жакшы болуп чыгып кет. Мына кыз башы менен Чолпон Жакупова чыгып кетти го. Антип өзүңөрдү өзүңөр алдабагыла. Партиясы жаман го, бирок өзү жакшы. Андай болбойт. Жакшы киши жакшы партия менен болот. Мен бир мисал келтирдим. Стамбулга чакырышып, жакында келдим. 4 жерде жыйын өткөрдүк, дал ушундай жыйындарда. 30 миңге жакын кыргыз бар экен Түркияда. Ушундай студенттер кайдыгер эмес, Бишкекке чейин келип, кабинетиме келип, суранышта отуруп. Бизге да барып бериңиз. Россиядагы эле кыргыздар сыяктуу биз дагы ошондой эле кыргызбыз дегендей. Сизди көрүп, мына ушул эмнеден көрүп алып, биз көз күйөт, эмне үчүн бизге келбейсиздер? Мен айттым, чакырыңар. Мына чакырып келдик деп атайын келип 2 студент. Бардык. Бирөө ушундай суроо берди. Динара айым, сиз сыяктуу. Сиз дейт, эгерде билим берүү көгөрүп турбай, билим берүү министри болуп барсаңыз, сиз оңдойт элеңиз көзүңүз жетет, көгөрүп. Барың ошол жерге дейт. Мен айттым, ким алып барат мени? Ким алып барат? Жок, сиз барам десеңиз барасыз да дейт. Мен барам. Барып биринчи буйрук менен 55 университеттин 47 ректорун иштен айдайм. Биринчи күнү. 47 ректордун 47 депутаты бар. 47 министри бар. 47 депутаттын президент менен байланышы бар. Мен экинчи күнү кетпейм бул жерде. Анан силер айтасыңар, койду эле иштей албай кетти. Бул маселе. Мен барганга ага буга каршылыгым жок. Мен текеберленген жерим жок. Мен айттым го мына Баткендеги маселе боюнча, колдон келген жигиттерге берчи деп бербейт. Мына куру кыйкырыкты жасашып атты. Күн сайын Айбалаев баш болуп. Мен айттым го, намысың болсо келчи түзетилди. 120 мың кошо кел, эксперттериңди чогулта кел. Бири келдиби? Келбейт. Ошого мисал келтирип айттым. Силер мага моундай деп атасыңар. Мына бир чака сүт, 10 литр сүт. Тап таза ап-апак нак сүт. Анан бир кичинекей кашык менен даараттананын суусун куюп коём. Бир кичинекей кашык. Ичесиң ошол сүттү. Ичпейсиң го? Бир тамчы эле кошулду да баягы даараттанадан, бир тамчы. А бирок 10 литр сүт. Ичпейсиң го? А силер тескери айтып атасыңар мага. Бир чака даараттын суусуна бир тамчы сүт болуп кошулбайсыз. Эмне болот анан? Мен дагы ошондой болом дедим. Мына азыр Тажыбай мырза мисал келтирип айтпадыбы? Караңыздар Чилини. Кичине бааны көтөрүп койду, элдин бүтүндөй баары чыкты. Азыр алар андан дагы артка кайтып, андан дагы көбүрөөк жеңилдиктерди берди эле, эми бир жолу калп айтыңар, бүтүндөй кеткиле деген талап коюп атат. Макрон башында чыкканда мен эч кандай силер менен келишимге барбайм деди. Сары камзыр да, сары кемселдеги эле, маданияттуу десеңер. Камзыр да. Вот аларды бирөө башкарып атабы? Жок. Коом чыкты. Мана өткөндө ошолорду сабап салды эле, бир аялды уруп аткан экен, бир аялды. Бирөө чыдабай кетип, бая полицияларды уруп, көпүрөдөн ар жакка өткөрүп жиберди эле, аны кармап алып, милиция участогуна алып барды. Полицияга. Ал ким экен? Баштакы Париждин чемпиону экен, боксер. Ал кечирим сурады. Мен чыдабай кеттим, аял кишини уруп атты эле полиция деди. Мен чыдабай кетип, мен аял кишини коргодум деди. Деди ага канча? 45 000 евро айып салды. Түндө саат 11-лерде Парижде. Ошол замат
Париждегі ел топтолып, таңғы саат 5-ке чейін 1 миллионға жақын евро топтап қойды. Сен төле, сен біз үшін жабыр тарттың деді. Сен біз үшін күйдің. Ал шығып, қайра жалынды, жалбырады, тоқтотқыла, мен разымын, жетет, маға 45 мың еле керек еле, 1 миллионға жақындап кет бартат деді. Қалғанын өзің іштет деді. Мына қоғам, мына қоғамдың аң сезімі, мына жауапкершілігі не болады? А бізде болса рас болып тұр дейді. Ал жерде чоң мұштымдықты көрсетпеш керек еле деп қояды. Ал аялды қорғап атады. Аялын тептірбей атады. Өзінікі емес, жөн эле француз аялы. Мына қоғамдың жауапкершілігі. Орысша оқып қалған оқшайсың балам, мындайда нравственность общества, нравственность интеллигенции будет падать ровно настолько, насколько падает нравственность интеллигенции. То есть они взаимозависимы. Они ответственны перед друг другом. Вот что он начинает: зачем пинать зеркало, коли рожа кривая? Егер қоғам бір жақта тұрса, қоғам түзген билік, ошол қоғамдың күзгідегі отражениясы. Жеткіре алдым ба? Рахмат. Мен мақсат айтып отпаймын. Мен бір ең чоң мақсатым ушул сыртта жүрген кыргыздардын бирөөсүн калтырбастан ушул өзүбүздүн мекенге кайтаруу. Ушул эң чоң программа ушул. Кайтаруу. Себеп, урматтуу агалар, урматтуу достор, инилер. Мына маалыматты караңыздарчы. Bir жылдын ичинде Кыргызстандан 220 миң киши кыргыз чыгып кетти. 210 миң киши чыгып кетти. Ошол bir жылдын ичинде 220 миң Өзбекстандын жараны Кыргызстанга кирди. Менин маалыматым эмес. Бул мамлекеттик статистика комитетинин маалыматы. Биз ойлойт экенбиз да, биз жалган нерсеге жетеленип алдык да. Биз ойлойт экенбиз мындай иштеп таап атам, алыста жүрөм иштеп атам, бирок эң кайра кайтара алгыс нерсени жоготуп атабыз биз. Эмнени жоготуп атабыз? Ата эненин мээримин балдар жоготуп атат. Балдарга болгон мээримин ата эне жоготуп атат. Аялы менен күйөөсүнүн ортосунда, бала менен атанын ортосунда, кыз менен эненин ортосунда мээрим калбай калды. Мен корком. Чынын айтам. Башыма айбалта кармап турса да коркпойм, бирок мындан корком. Мына жерде отурганыңыздардын көбүңүздөрдүн менен сырдашмын, билем. Биз баралы дейбиз, балдар көнбөйт экен деп атасыздар. Мына биздин жоготконубуз эмне болуп атат. Ошон үчүн ээси жок калган жерлер кетип баратат, туугандар. Эртең кайра кайтып барганыңыздарда кайда барабыз билбейм мен. Бирок кайдыгерчилик аябай көп болуп кетти. Өтө эле көп болуп кетти кайдыгерчилик. Жалал Абад областы Майлы суу шаары уран маселеси көп жыл балдарым айыптыр элет. Ошол маселеге сиздин көз карашыңыз эми мен интернеттен бир аз да маалыматы бар киши билсе керек менин көз карашымды булар боюнча. Мен какша эле айтып атам, бүтүндөй кен байлыктардын баарын 50 жылга токтотолу казганды. Бирөөгө бергенде токтотолу. Бизден эстүү балдар келет, чыгат Кудай буйрса дейм, бирок бизден эстүүлөрдүн баары качып атат Кыргызстандан. Ким калат билбейм. Өткөндө ошо интернетке чыгып кетти, Калыгул Олуян 200 жыл башта айткан деп окудуңарбы? Мен ошону биринчи жолу окудум дагы айттым, айланай. Мадумаров 15 жылдан бери какшаган, 200 жыл башта Калыгул какшап кеткен экен го. Мен өткөндө ушунча миң Кытай пайда болду десем, бирөө чыгып айтты го, бекер айттыр, биз эсептедик 6 эле бар экен деп. Уктуңарбы аны дагы? Эми эмне кылабыз эми? Күлүп коюп отура беребиз. Биз мынча кайдыгер болдук билбейм. Адамдын өмүрү аябай кыска экен, өтүп кетет экен. Мына кечээ ушул жерде Марипат деген эжебиз, биздин эң активдүү аксакалдарыбыз бар эле. Ошо киши өткөндө чогуу отуруп чай иштик эле, өткөндө келгенде. Ошол эжекебиз кетти го. Акыретке кетти. Аллах акыретин берсин. Аркы дүйнөсүн абат кылсын. Мына ошол эжекенин кээ бир сүйлөгөн сөздөрүн карап отурсаң, бүгүнкү күндөгү 25 жаштагы жалындаган жигиттер менен кыздардан каттуураак сүйлөйт эле го. Сабатсыз болуп калдык деп какшады эле, соңку отуруп чай ичип отурганыбызда. Биз өтө сабатсыз болуп калдык деп.
Мына бүгүн көргөнүң кече көргөнүң бүгүн жок. Адамдын өмүрү ушунчалык кыска экен. Аябай кыска экен. Мен дагы көп нерсеге өкүнбөйм, өмүрдүн өткөнүнө өкүнөм. Мен 5 жыл, 10 жыл баштагы Мадумаров эмесмин бүгүн. Себеп 8 саат болсо 8 саат, 10 саат болсо 10 саат сүйлөй берет элем. Азыр андай каалоом жок. Андай каалоо жок. Себеп бардык нерсе өтөт экен, кетет экен. Мен айтып, такыр түшүндүрө албай койгонумдан кийин сен деле токтойт экенсиң. Түшүнбөй койсочу. Ушундай деңгээлге жетип калдык. Майлы суу шаарында эле эмес, Кыргызстандын кайсы жерин алабыз, кайсы кокту колотту караңыз, Кытай баспаган жер калган жок. Кытай кирбеген жер калган жок. Соңунда эмне болду? Кече мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Нарын районунда кыргыз жигиттерди сабап чыкты. Мына Калыгулдун айтканы келди. Куралсыз сени жоолоп алар дейт. Сага тон берер, тон ишине катып шор берер дейт. Ушул келди го ошол заман. Ошон үчүн жигиттер аябай ойлонушубуз керек. Берден акча таап атабыз деген нерсе жакшы, бирок эң чоң нерсени жоготуп атабыз. Андан дагы чоң нерсе биздин балдарыбыз. Биздин балдарыбыз Кыргызстан десет. Кече бир жакын тууган менен отуруп сүйлөшүп отуруп калып, бир кыз 21 жаштагы кыз, мен Кореяга кетем дейт. Канча мезгилге кетип бартасың десем, кайда кайтпайм дейт, келбейм дейт. Мына билесиздер, чай ичип отурат элем үйдө, жүрөгүм жагылып кетти. Атам менен энең эмне болот десе, керек болсо барышат дейт. Мына мээр өтө жаман жагдай. Мына Мирлан келатканда бир эжекебиз дейт, машинаны сканировать этип атып, кармап алып айтты дейт, жарым сааттай мезгилде. Кайда кетип бартасыңар айланайындар дейт. Кайда кетип бартасыңар? Автобус менен да кетип бартасыңар, жеке менчик машина менен да кетип бартасыңар, самолетто айтпайын, поезд айтпайын. Кайда кетип бартасың кыргыз? Кайда карып жок болуп атасың деп какшады дейт, жарым сааттын ичинде. Башта мына аксакалдар айтат эле, эртеби кечпи барабыз да барыбыз деп. Азыр барышка булардын деле көңүлү сууп калды. Сизге чоң рахмат, элдик сый, урматта дейт, качан болгон инсан жөнүндө элге тарап жакшы жаштарга кереги тиер эл биримдигин таза жашоого үндөп дейт. Кыргызстанда мыйзам ченемдүүлүк азыркы күндө кандай да ойлойсуз, акыйкатка жетебизби дейт. Бир акылман ушинтип сураптыр да, биз жакшы заманды көпкө чейин күтөбүзбү десе, күтсөңөр, күтөсүңөр деп тур. Жакшы заманды күтсөңөр, көпкө чейин күтөсүңөр деп тур. Көрдүңүздөрбү, суроонун маанисин түшүндүңүздөрбү? Же түшүнбөй калдыкпы? Биз жакшы заманды көпкө чейин күтүшүбүз керекпи десек, күтсөңөр, көпкө чейин күтөсүңөр деп тур. Мына ошол акылмандын сөзүмө эле жооп берейинчи мен сиздерге. Канча күтөбүз дейт бул жерде дагы ошондой суроо. Азыр Кыргызстан кыйын абалда учуроодон кантип сактаса болот? Вывоз капитал дейт. Кыргызстандан акча чыгып баратат дейт да. Байлыгыбыз сыртка чыгып жаткан жокпу дейт. Байлык сиздер. Мен дайым айтам го. Бизде байлык Кумтөр эмес, бизде байлык Шамбисай эмес. Бизде Солтон Сары, бизде Чапкалдын алтындары эмес, бизде байлык силерсиңер. Мына чыгып кетпеген эмнеңер калды? Айтпачы кыргыздар. Эмнеңер калды айланайын садагаларым? Эмне калды Кыргызстанда? Бийлик талашкан 300дөй киши калды, башка эч ким калган жок. Айылга барсаңар көрөсүңөр, кемпир жалдан башка эч ким жок. Ким калды Кыргызстанда? Эмнеси калды Кыргызстанда? Отуруп жооп берсеңиз ыраазыбыз дейт. Рахмат. Мен чарчаганда отуруп алам, Кудай кааласа. Бюджет 2010 жылдан бери көбөйбөйт. Негизги конкреттүү себептер уурулук, дагы бир жолу уурулук. Мына кече чогуу уурдашкан, бири-бирин кууп жүрүшөт. Азыр эң негизги суроо эме болуп калды? Ким жеңет? Башка суроо жокпу бизде кыргыздар? Ким жеңет? Эки достун кимиси киминен кыйын болуп чыгат? Башка суроо жокпу бизде?
Биринчиси уурдап атса, экинчиси карап отурду экен. Ойлобойсуңарбы өзүңүздөр? Ошентип биринчи келген экинчисинен, экинчи келген үчүнчүсүн алдына салып ушундай кылып айдап жүрө бере турган болсо, ассалому алейкум болот бир күн мамлекет. Болду, ошондой эле болуп калды азыр. Ассалому алейкум болуп калды. Кагаз жүзүндө барбыз. Чындыгында жок, себеп сотко адилеттик издеп таба албайсың, милициядан издеп таба албайсың. Колуңда акчаң жок болсо, ооруканага бара албайсың. Акчаң жок болсо, мектепке бара албайсың. 21-кылымдын кадрларын контейнерде окутасың кыргыз. Аны жасап койгон кишини кайра жогорураак кызматка көтөрүп коебуз. Мамлекеттик башкарууну канткенде президенттик башкарууга өткөрө алабыз. Сиздер чечсеңиздер өткөрө алабыз. Мен макул эмесмин деген кыймыл эмне үчүн түздүк? 300 000 киши кол таптаса, ушуга өткөрөлү деп 200 000ден ашык таптай албай калдык го. Ушул жерде канча киши кол коюп берген? Кол көтөрсүнчү. Канча киши кол? Койбогондор көтөрбөгүлө, сураныч. Мына көрдүңүздөрбү? 3-төн 1. Калгандарыбыз Дамиреже туура, Динареже, ой, Мукарамеже туурабы? 3-төн 1 көтөрдүк калган. Калганыбызга депутаттык мандатты партиялык эмес бир мандаттуу болушун каалай колдойсузбу? Менин сүйлөгөн сөзүмдү кайра мага суроо кылып бербегиле. Мен какшап эле келатам, партиялык тизме болбойт деп. Адамга добуш береличи, адамга, инсанды көрөлү биринчи. Кимге добуш беребиз? Ушуга алып баралы деп атпайбызбы? Кече келгениңизде тоскоолдуктар болду дейт. Эмне тоскоолдуктар болду? Айтып бердим азыр. Москвада окуба иш менен алек болуп жүргөн жаштарга насаатыңыз. Окуп жүрөбү, иштеп жүрөбү, бардык жердеги насаатым бирдей. Кайсыл жерде жүрбө, адам бол, киши бол, ата-энең кандай максатта Аллахтан тилеп алса, ошол максатта жашап өткөнгө аракет кыл. Жараткан кандай максатта жаратса, ошол максатта жашап өт. Болду, башка тилегим жок. Жараткан эмне максатта жараткан пендени? Өзүнө ибадат кылыш үчүн гана, башка нерсеге жараткан эмес. Башка нерсе бул адамдын өзүнүн каалоосу. Биринчиден Москва шаарына кош келипсиз дейт. Рахмат. Дүйнөгө таруудай чачылган, чилдей тараган кыргызды чогултуш деген инсан барбы? Чогултам деген. Мен ошол инсан турам. Мен ошо чогултам. Бирок канчалык деңгээлде чогуласыздар билбейм. Себеби азыр элде эмес, өзүңдүн балаңа да тилиң өтпөй калды го. Балаңды дагы каалаган мектепке барып, ушул жерге барып окуйсуң десе окуйт. Өзү каалаган жерге барып окуйт. Мына ушундай мамлекет болдук биз.